Арыбаңыздар, урматтуу биздин сүйүктүү окурмандар. Нарын райондук Эсенгул Ибраев атындагы Борборлук китепканасы Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп ахлактык жана диний тарбиялык өнүгүүсү тууралуу жарлыгынын ыраттуу уландысы улуттук нарк жарлыгынын алкагында 9 сентябрь комуз күнүнө карата Кыргыз комузу кылым добушу аттуу онлайн баяндаманы сунуш кылмакчыбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү комузчу, педагог Чалагыз Исабаевдин «Комуздун тандалма күүлөрү» аттуу китеби. Бул китепке залкар комузчулардын күүлөрү нотага түшүрүлгөн. Асан Кайбылда уулунун Кыргыздын музыкалык аспаптары аттуу кыргызча, орусча, англисче 3 тилдеги маалымдама китеби. Бул китептен дагы комуз тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери кыргыз комузун 30дан ашык өлкөгө даңазалаган Зайдидин Иманалиевдин «Комуз» аттуу окуу куралы. Камчыбек Дүйшалиев менен Лузанованын «Кыргызское народное музыкальное творчество» китеби. Бул китептен комуз тууралуу кеңири маалымат алсаңыздар болот. Дүйшалиевдин «Кыргыз эл музыкасы» китеби. Китептин 187 бетинде комуздун түрлөрү жөнүндө жазылган. Балбай Алагушевдин «Кыргыз улуттук филармониясы» китеби. Китеп улуттук салттуу музыканын тарыхын окушкан музыкалык мектептерге, элдик музыканы сүйүүчүлөргө арналат. Күү атасы күүнүн пири залкар комузчу Ниязалы Борош уулуна арналган санжырачы окумуштуу Нурбек Туран аттуу автор тарабынан чыгарылган «Күү атасы Ниязалы» аттуу китеп. Бул китепке комуз күйлөрүнүн үлгүлөрү ноталары менен тиркелген. Комуз сүйүүчүлөргө арналат. Кайрат Иманалиевдин «Эгиз комуз кайрыгы» аттуу китеби. Бул китепте кыргыз музыкасынын залкар комузчулары Чалагыз Исабаев менен Токтакунованын басып өткөн жолу, ишмердүүлүгү жана комуздун сырдуу табышмактары тууралуу жазылган даректүү баян баардык окурмандарга арналат. Балбай Алагушевдин «Күүдөн симфонияга» китеби. Бул китеп 1981 чыкса дагы музыка сүйүүчүлөр үчүн өзүнүн ордун жоготпой келет. Балбай Алагушевдин «Кыргыз музыкасы» энциклопедиясы. Сагыналуу Субаналиевдин «Кыргыздын элдик музыкалык аспаптары» китеби. Бул китепте улуттук аспаптардын сырткы көрүнүшү, жасалуу жолдору тууралуу баяндалган. Балбай Алагушевдин «Кылымдарды жылоологон күүлөр» аттуу китеби. Бул китепте элдик атактуу комузчулардын өмүрү, чыгармачылык ишмердүүлүктөрү тууралуу жазылган. Акын этнопедагог Исмаил Кадыровдун «Кыргыз маданиятынан тамган тамчылар» аттуу китеби. Бул китепте ата-бабаларыбыздын баскан жолунда улуттук нарк наслибиз, элдик каада-сал, үрп-адаттар жана улуттук музыкалык аспабыбыз болгон комуз тууралуу жеткиликтүү берилген. Кут Аалам жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан чыгарылган музыкалык аспаптар жана музыканттар аттуу дидактикалык курал. Бул дидактикалык куралда комуздун сүрөттөрү менен кошо чыгарылган. Китепканага тарабынан уюштурулган массалык маалымат каражаттарынан, газета, журналдардан чогултулган «Комуз кыргыздын улуттук мурасы» аттуу папка. Бул папкада комуз тууралуу бардык маалыматтарды тапсаңыздар болот. Улуттук музыкалык аспабыбыз комуз тууралуу залкар акындарыбыз не бир түркүн керемет ырсаптарын жараткан. Андыктан китеп көргөзмөбүзгө акын жазуучулардын комуз тууралуу ырларын чыгардык. 3 буро, жалгыз теек 3 кол комуз. Чер тилбейт, күүгө келбейт, чебери болсуз. Оп-оңой, көргөн көзгө жөпчөнөкөй, бирок да өлөрү бар, айтып болгуз. Кылымдан, кылым санап көксөй, жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөпчөнөкөй. Деп өлбөс өмүрлүү акын Алып Осмонов айткандай, ар бир калктын көркөм маданиятында сыйныктана турган улуу ата мурастары болот. Комуз эмгегибизге энчилеш, тилегибизге тилектеш аспаптын бири. Андыктан комуз күйлөрүнө, комузга кызыккан окурмандарды биздин китепканага келип, комуз тууралуу маалымат алып, жан дүйнөңөрдү байытып, руханий азык алып кетүүгө чакырабыз. Эч качан комузубуздун добушу өчпөсүн.